Салам достор, менин атым Сатаров Жолдубек. Бүгүнкү видео ролигибизде Тифкоин жөнүндө болмокчу. Тифкоин эмне болду, кандай кылабыз, заявление жазгантабы элдер, эмне кылабыз, канча киши чогулгантабыз. Конечно, мен жабырланчу болуп эсептебейм, но мени сурашты, чтобы мен элдерди чакырып койгонго. Жаныбек Турганалиевич деген байкебиз өзү мурда кийин органдарда иштеп жүргөн адам экен, азыр органдагы отставкадагы адам экен. Ал билет экен ошо кантип туура заявление жазыш керек, кантип ошол акчаны артка кайтарып алса болот, ошол жөнүндө. Анан азыр анын бирке сиздерге кайрылуусу бар, ошону уга кетсек. Урматтуу туугандар, менин атым Жаныбек. Мен мурун тергөөчү болуп иштегем. Анан ушу тергөөдө иштеп жүргөндө көптөгөн сыйлыктарды алгам. Кийин ден соолук жакшы болбой, ооруп жумуштан чыгып кеткем да. МВДда тааныштарым бар, досторум бар. Ошолор менен мен сүйлөштүм менчи баягыда, бир жума мурун. Кыскасы, арыз жазыш керек. Арыз жазып, УВДга, Бишкек шаарынын УВДсына барып туруп арыз жазабыз. Кайсыл күнү жазабыз, саат канчада жазабыз, аны сүйлөшөбүз. Кийинки жумаларда жазабыз да, мына кийинки жумада. Баарыбыз чогулуп барып жазышыбыз керек. Канчалык көп адам жазса, ошончолук жакшы дейт да. Менин МВДдагы досторум айтып атат да. Анан баарыбыз барып арыз жазгандан кийин тергөөчүлөр текшерет, бүт баарын текшерип, эгер кылмыштын составы болсо, мындай кылмыш составы деп коет да. Эгер кылмыштын белгилери болсо, анда уже кылмыш ишин козгоп, Нурлан менен кеңешке розыск жарыялап, международный розыск. Азыр информация боюнча Нурлан Индияда жүрөт деп айтып атышат. Кеңеш болсо Татарстанда жүрөт дейт. Ушундай информациялар бар да. Анан уже биз баарыбыз арыз жазгандан кийин уже милиция уже издейт булардычы. Международный розыскка берип, уже чет мамлекеттен кармап келет да булардычы. Ошон үчүн мага списокко жазылып койгула. Мен личкама жазып, аты жөнүңөрдү жазып, менин атым баланча, менин телефон номерим ушундай деп мага айтып койгула. Мен списокко жазып коем. Анан кийин арыз качан жазабыз, ошону сүйлөшөбүз. Сүйлөшүп туруп, анан кийин ошол күнү, ошол саатта баарыбыз чогулуп барып туруп, УВДга барып туруп, Бишкек шаарынын УВДсына барып туруп, ошол жерден арыз жазып, уже мыйзамдуу жол менен кайтарып алганга уже аракет кылыш керек да. Анан менден сурап атышат да, мындай точно ошол акчаны артка кайтарып алганга гарантия барбы деп сурап атышат да. Мен ошолорго жооп берип коеюн. Аракет адамдан дейт, результат Кудайдан болот да. Биз адамдар аракет кылабыз, мына мыйзамдуу жол менен артка кайтарып алганга аракет кылабыз. Кайтарылабы, кайтарылбайбы, ал уже Кудайдан да, алчы. Результат Кудайдан зависит этет да. Менден бирөө сурап атат, арыз жазсак мындай аты жөнүбүз жарыя болуп кетпейби элдин баарына депчи. Силердин аты жөнүңөрдү тергөөчүдөн башка эч ким билбейт. Эми мусулман бир тууганыбыз намаз окуган бала окшойт, сурап атат, эмнеге биякта аз болуп атат, списокко жазылгандар аз болуп атат депчи. Списокко жазылгандар где-то примерно 40 адам болду. 4 күндүн ичинде 40 адам жазылды. Бул эми жаман деле эмес, жакшы эле деп ойлойм. Мындай кээ бир алгандар, Тифкоин алгандар списокко жазылбай жатышат, потому что үмүт үзүлүп калган да, уже акчаны бербейт окшойт деп ушинтип калган да. Үмүттү үзбөш керек. Силер үмүтүңөрдү үзүп акчаны бербейт окшойт деп калып калсаңар, ошол эле керек да буларгачы. Ушу элдин үмүтү үзүлүп, арыз жазбай вообще тынчып калса жакшы болот эле, биз чыргап жашай берет элек деп жүрөт буларчы. Буларга ошол эле керек да, жана эки африскечи. Үмүттү үзбөгүлө, до конца тургула. Өзүңөрдүн эмеңерди талаш керек, өзүңдүн баягы берген акчаңды кайтарып бер деп мындай талап коюш керек да буларгачы. Жаныбек байке өзү айткандай эле, бака биз кыймылдап аракет кылмайынча эчтеке болбойт. Күтүп жата берип, эми мына 1 жыл болду. 1 жылдан бери күтүп жатасыңар. Былтыр февралдан бери уже март болду. Бүгүнгө чейин күтүп жатасыңар. Акыркы срок 5 март. 5 мартка чейин Жаныбек байкенин телеграмына жазып, Жаныбек байке менен байланышыңыздар. Жаныбек байкенин списогуна жазылып, анан Жаныбек байке чакырган күнү, чакырган жерге барып, Жаныбек байке менен чогуу заявление жазыңыздар. Жаныбек байке сиздерге баардык жардамды берет. Анан дальнейший өзүңүздөр акчаны кантип кайтарып алыш керек, ошону дагы сүйлөшөбүздөр. Конечно, насчет
кыскача айта кетсек, тифкоин азыркы учурда эмне болуп атат? Эми мештик болгон жок, жөн эле убакытты чоюп атат. Ар кайсы каяктагы калыптарды айтып, смарт контракт менен иштейбиз деп. Эми смарт контракт менен иштеген это, бессмысленный нерсе, то, что они говорят, да. На основе смарт контракт дегенде токен өзү есть смарт контракт, ал эми булар айтып аткан стейкинг деп койсок болот. Эми стейкинг деген ал эчтекеге не повлияет. И так эле стейкинг болуп элдер колунда кармап турбайбы? Наоборот, ал ошол стейкинг наоборот баанын ылдый түшүшүнө да себепкер болот, потому что элдер болгон тифкоин тияка салат, определенный убакыттан кийин алардын тифкоину количествосу көбөйүп кетет дагы, и в итоге алар кайра сатканда баа түшөт. Так что ал не то, что баа өсөт, а наоборот дальнейший даже өстүрө да алышпайт да. Так что все, что булар айтып атканы жөн эле дагы эле калп, баягы эле бүтпөгөн жөө жомок. Ошон үчүн туугандар, акчаңыздар өзүңүздөргө керек. Ал акчаны көчөдөн тапкан эмессиңер, ал акчаны бирөө силерге берген эмес, асмандан түшкөн эмес. Ошондуктан барып заявление жазып, Жаныбек байке жардам берем деп аткандан кийин Жаныбек байке менен кошо эметкиле. Жаныбек байке ким десеңиздер, Жаныбек байке өзү дагы жабырлануучулардын бири экен. Эми өзүнүн эмесин уга кетсеңер, эмне деп айтып атат? Так, булар эми эң башында, мисалы үчүн чындыкты айтканда, эң башында, тифкоиндин баасы кескин түшүп кетиши мүмкүн, анан өсүп да кетиши мүмкүн деп мындай чындыкты айтканда, анан ошол чындыкты айткандан кийин адам сатып алса, мисалы, барып туруп, анда адам өзү күнөөлүү болуп калмак да, потому что билип туруп сатып алды, туурабы? Мындай ушундай чоң риск бар экенин билип туруп сатып алды да. Булар антип айткан жок. Булар деген кымбаттайт, $20 болот, $100 болот. 2 жылдан бери өсүп эле келатат, өйдө өнүгөсдөй келатат деп. Баягы элге ушундай внушение кылышканда буларчы, элдин психологиясыначы. Анан элдер, бул тифкоин деген өйдө эле өсүп кете берет турбайбы деп, анан сатып алышкан да. Баарыбыз, мына мен да сатып алгам, баарыбыз ошол булардын сөзүнө алданып калганбыз да биз. Эгер чындыкты айтса, мисалы үчүн криптовалюта өйдө кетип калышы мүмкүн, ылдый кескин түшүп кетиши мүмкүн деп ал дагы сообщениеда жазып атпайбы? Андай кылып айтса, анда эч ким тифкоин албайт болчу да, туурабы? Мындай тифкоин албайт болчу да эч кимчи. Булар просто баягы элге внушение кылды да мындайчы. Анан уже акчаны алып алгандан кийин, канча миллион акчаны алып алгандан кийин, анан ушинтип правильный сөздөрдү жазып, бул жерде риск бар деп эметип атыр да булчу, мындай. Өзүнүн артын жаап атат да мындай. $20 болот, $100 болот. Тифкоиндин баасын көтөргөн да бизбиз, түшүргөн да бизбиз деген видеолору ал интернетте тим эле жайнап жүрөт анын баарычы. Анын баары доказательство. Мошенничество деген статьяга доказательство болот да мунун баарычы. Жаныбек байке өзү айткандай, убагында Жаныбек байке да булардын бал тилине алданып калган экен. Демек өзү да жабырлануучу болгондон кийин өзү кызыктар, өзү баардык закондук мошенничество деген статья менен аракет кылып атышат. Так что Жаныбек байкеге байланышка чыгыңыздар.